Урматтуу мусулман бир тууган, дүйнөнүн байлыктын берилүүсү бул Аллахтын жакшы көрүүсүнүн белгиси эмес. Наби саллаллаху алейхи ва саллям хадисинде айтат: "Инналлаха ю'ти дуnya man yuhib wa man la yuhib. Walakin la yu'til imana illa man yuhib." Аллах Таала дүйнөнү, байлыкты жакшы көргөнүнө дагы, жакшы көрбөгөнүнө дагы бере берет. Бирок ыйманды, урматтуу мусулман бир туугандар, исламды, ыйманды өзү жакшы көргөн адамга гана берет. Мына ушул ыйман кимге бериле турган болсо, кимге ислам бериле турган болсо, башкача айтканда, ким ыймандуу болуп турган болсо, талаптагыдай мусулманчылыкты карманып турган болсо, динде жашап турган болсо, бул чындыгында Аллах субханаху ва тааланын жакшы көргөнүнүн белгиси болуп калат. Болбосо дүйнө, бул хадисте айтылып атат, байлык, мансап жана башка дүйнөгө тиешелүү болгон нерселер, урматтуу мусулман бир туугандар, Аллах жакшы көргөн адамына дагы, башкасына дагы бере берет. Бул жакшылыктын, Аллахтын жакшы көрүүсүнүн белгиси эмес, урматтуу мусулман бир тууган.